Саламатсыздарбы урматтуу каналымдын угармандарым. Кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Кеңеш Жусуповдун Асанбек Табалдиев тууралуу бир өмүрдүн сабагы баяны ободо. Асанбек Табалдиев кадыресе ата журт эли менен сыймыктанган. 1971 жылы дептерине алтын чоңбу же кичинеби, баары бир алтын. Ансыгандай эл кичинеби же чоңбу, баары бир алтын деп жазган. Анын элин сүйгөн накта атуул болгон үчүн элимди, жеримди сүйөм деп төшүн каккан кызыл кекиртек эмес эле. Жүрөгүндө безергенин колу менен шаанесине келтире жасаган. Ал улутташтарынын мындан дагы эмгекчил, шатман, сабаттуу, зээндүү болушун эңсеген, өз элин дүйнөдөгү алдыңкы өсүп өнүккөн элдердин катарына зоболосу деңгээли жетишин каалаган, баласына кымындай жамандыкты жолотпой үстүнө үйрүлүп түшкөн энедей Асанбек дагы жат көздөн ата журттун коюнуна катууга даяр эле. Ата журттун жакшылыгына, олжосуна, аброюна жана кемчиликтерине, жоготууларга чындап күйүнгөн. Ата жотонун тарыхы, расым адети, салты, маданияты, коомдун акыл эс ой жүгүртүүсү, оозеки чыгармачылыгы, айрыкча кылымдарды жорткон Манас эпосу сыяктуу рухий жан азыктары төрт тарабынан али толук изилдене, илимий ирээттеле электигине көзү жеткен. Журттун эзилтен берки рухий бөксөсүн жалгыз адам заматта толтура койбос. Ага күйгөн санаалаштар, күйөрмандар, атуулдар биргелешип, ирээттүү иштеш абзел. Ал окумуштуу, ойчул, публицист катары шаасы жеткенче көзгө толуу рухий инсандык эмгек кылды. Ал агартуучу, вазифасында коомдук зор күч болгон жаштарга, калк казынасын толуктоочуларга улуттук аң сезимдин ойгонушу боюнча жекече жоромол кыялын, ой үлгүлөрүн, үгүттөрүн айтты. Фальсафи парзы деп басма сөздөрдө, дарстарда элибиздин турмушундагы социалдык, руханий өсүштөрдүн жол жобосун, көз караштарын баяндады. Публицист каадасында адамдын ички тышкы дүйнөсүнө баа берип, анын мүмкүнчүлүгү чексиздигин ийге салуу адамдын колунда экендигин куп көрсөттү. Асанбек Табалдиев али аспирант кезинде улут маселелери боюнча макалаларды топтоп, ой талаштарына катышып, жазгандарын басмада жарыялап жүрдү. Ал Маркстын ар кандай улут башкалардан окуп үйрөнүүгө милдеттүү деген сөзүн тумардай ардактап карманган. Асанбек 1967 жылы университетте мугалим болуп жүргөндө улут маселеси деген жазуу менен калың дептер ачкан. Бул анын келечектеги докторлукка бааланган илимий темасынын уңгусу эле. Жаш окумуштуу жаңы доордогу элибиздин коомдук рухий эсепкерчилик ийгиликтерин изилдеген. Аларга социологиялык изилдөө аныктама жасаган, эң көп окуган китептеринин кыскача мазмунун жазган. Адамды айран калтырганы жалаң философия боюнча тизмелегенде жүздөгөн китептерди тирмейип окуп чыгыптыр. Асанбек Табалдиев ошо береги бир адамдын этегине жылынган же Манчыркоонун доорундагы эли салынбай такыр же кирип жерилген улуттук маселеге кидирбей киришип, кунарлуу аныктама берүүгө, аны коомубуздун, саясатыбыздын негизги үндөөгө чыгараар иш экендигин тике айтканга барды. Ал орус же дүйнөлүк маданият менен адабият көсөмдөрүнүн даанышмандарынын жудайын эмгектериндеги ар улуттун кунар куну, өрнөгү жөнүндөгү маселелерин дептерине көчүргөн. Москвада, Союздук республикаларда өткөрүлгөн жыйындардагы кара талаштарда алакалуу маселелерди кое алган. Ырас ошол дымыгуу, жагынуучулук, каргашалуу сенектик доорунун кесепеттен майда элдин тагдырына капарга алынбаган, жол ачылбаган, тыюу салынган канча одоно жоболоң түйүшүп бар эле. Ойгорумча, мезгилдин ошончолук бүлүктүү, олку-солку аламан заманындагы калабага карабай буга дейре нечен ирет жүрөгү үшүркө бүткөн, калк арасынан тобокел озунуп, эл алды болуп улут, насилди ажыратып, азарын айтканы орушун эрдик экен.
Ар элдин тагдырында жакшы менен жаманы, ак менен карасы, бар жогу, кайгы кубанычы, өскөнү, мертенгени, эри шаркак жүрөөрү акыйкат. Асанбек Табалдиев эл ичиндеги кесирлүү салттарды, кийдирги жоосундарды, жалкоолук менен дүйнө кордукту, улуттук чектелүүнү деле калк ажарына көлөкө түшүрүүчү ар кандай былыкты дилинде жактырган эмес. Ал эбактан берки эл ичиндеги жаңы доордун шаани шарданына шайкеш келген нукура, нарктуу каада салттарды, адеп ахлакты, үрөй берекесин асырап сактоону, аны жайылтууну самаган. Ал 1967 жылдын августундагы күндөлүгүнө бир окуяны жазган. Биз тилчи Жээнбай Мукамбаев менен көпкө сүйлөштүк. Ал үйлөнүүгө байланыштуу үрп адаттарды айтып отурду. Мен билбеген көп экен. Аны атайы жазып чыгуу керек. Бала көрүүгө байланыштуу жакшы салтты, сүйүнчү, көрүндүк, жентек жана башка адамдын көңүлүн көтөргөн мээримдүүлүктү көрсөткөн кандай сонун салттар. Алар эч негизсиз жоголуп баратат. Аларга кылдаттык, этияттык менен мамиле жасоо зарыл эмеспи? Сереп салсак, Асанбек Табалдиевдин 1972 жылдын 1 декабрында жазганына көңүл тоет. Бүгүн профессор С менен жолуктум. Биз кафедранын байланышы, факультеттин катнашы жөнүндө сүйлөштүк. Жердештик жана жаатчылык, анын себеби жөнүндө маслихат курдук. Айрым бирөөлөр өздөрү жактырбаган деканга айып коюп, ушул күнөөлүү деп бекер жерден бир жактуу иргебей сүйлөшөт. Бул өтө татаал, жер бөлгөндүн өзү артта калганыбызды көрсөтөт. Кайгыбыз ушунда. Декабрь 1972 жыл. Ой деген чыгарманын кол жазмасына киришти. Биз Чыңгыз Айтматов жөнүндө, анын кийинки чыгармасы жөнүндө сүйлөштүк. Көпчүлүк оюбуз бир чыкты. Бул адабияттагы жаңы кубулуш, мурдагы келаткан түшүнүк калыпты бузду. Чоң иш ойлоптур. Кандай бүтөөрүн көрө жатаарбыз. Асанбек Табалдиев кыргыз элинин рухий дүйнөсүн жана духун көтөргөн эң мыкты уулдары жөнүндө публицистикалык ой толгоо жазгысы келген. Эл арасынан айрым мыкты уул кыздарынын көздөр өткөндө Асанбек Табалдиевдин күндөлүккө жазганын окусаң, боз үйдү тегеренип жүрүп кошоп туккандай кейиште болосуң. 1971 жыл 8 май. Газетадан уктум. Кыргыз элинин улуу уулу Саякбай Каралаев кайтыш болуптур. Акыркы манасчы өлдү. Айтып коюш керек, андай манасчы экинчи кайталанбайт. Саякбай Каралаевдин көзүнүн тирүүсүндө Асанбек Табалдиев мынтип жазган эле. Эгерде биз Саякбай талантын Гомер менен аныктасак, эмне үчүн Гомердин талантын Саякбай менен аныктоого болбосун? Мындай тарыхый салыштыруулар эң пайдалуу, эң зарыл нерсе. Асанбек Табалдиев манас эпосунун улуулугун, көркөм сөздүн, ой кыялдын сулуулугун ачууга аракеттенген жана илимий жактан ажарын ачууга асыл ойлорду, кем өксүктөрдү кезегинде айткан окумуштуу атуулдардын бири. Ал 60 жылдары Сагынбай Орузбаковдун айтуусундагы манас эпосу айрым аксым кишилердин залакасынан кезегинде басмадан жарыяланбай кечигип турганда, улуу манасчынын калк казынасына кошкон рухий кутунун баа жеткис баа баркын айтып, ага окумуштуу фальсаварлар катары бийик баа берип, ак парзын аткарган. 70 жылдары кыргыз элинин дагы бир чолпон жылдызы өчкөндө Асанбек Табалдиевдин дептерине жазган арманын карасаңыз, май 1973 жыл. Кыргыз бейинин жылдызы Бөбүсара Бейшеналиева бийлебей калды. Оор жоготуу, улуттук кайгыга айланды. Биздин искусствобуз бөксөрө түштү. Анын ордун толуктаар табыла койбоз. Бөбүсара сейрек таланттын бири эле. Бул жөнүндө көпчүлүк айтышты, бул жөнүндө тарых дагы айтат. Анын өлбөстүгү ушунда эмеспи? 1974 жылы Асанбек Табалдиев катуу ооруга чалдыккан кезде өзүнүн жан айласын таппай Москвада ооруканада жатканда мынтип жазган. 31 декабрь 1974 жыл. Эл артисти Муратбек Рыскулов каза болуптур. 65 жашта. Дагы иштегенге кудурети бар эле. Айла жок, 70ке жетсе болмок эле.
Дагы эле оорусу күчөп, жан айласы кылып турганда жазганы. 6 январь 1975 жыл. Иса Хунбаев каза болуптур. Укканда чоочуп кеттим. Кандай жоготуу, кандай трагедия. Бул бир эле үй бүлөнүн, бир айылдын эле, бир мекеменин жоготуусу эмес, бир элдин, илимдин жоготуусу. Кандай улуу эле. Кадрлар үчүн анын кызматы канча эле. Балдарды сөгүп жүрүп окуткан дешет. Эр эле, элибизге бел эле. Асанбек Табалдиев кыргыз элинин ооз-эки чыгармачылыгына, салтына, тарыхына, маданиятына, фальсафасына кеңири ой жүргүзгөн. Улуу дайранын арка өзүндө адамзат акылынан жасалган ыйык акыл сарай болсо, Асанбек Табалдиев суудан коркпой, өз жанынан кечип, бир көйүздөгү ар кимибизди улутубузга карабай, тилибизди териштирбей, ал буут дайрадан өз далысына салып көтөрүп чыгууга, же өйүз-бөйүзгө өткөөл болуп берүүгө дайым даяр эле. Асанбек Табалдиевдин элге белгилүү эмгектери, үгүт насааты жана күндөлүгү анын интернационалист экендигин айгинелеп турат. Анын элге али дайыны жетпеген күндөлүктөрүнөн далил издейм. 1972 жыл 21 декабрь. Теле берүүдө телефон чалышты. Мен өчпөгөн оттун жанында философ катары бир аз сүйлөшүм керек экен. Менден кийин акын ырын окуйт экен. Мына кызык, дагы бир иш табылды. Мен сиз эле чечип койсоңор, анда баш үйгө туура келет дедим арга жоктон. Мен сөзүмдү камдадым. Эмнени айтуу керек? Менимче Совет элинин 50 жыл ичиндеги боордош калктардын бирге жашоосу жөнүндө айтуу керек. 1967 жылы Асанбек Табалдиев өмүрүндө тагдыр буйруп, Венецуэл компартиясынын секретари Хосе Фарри менен жолугушканын сүйүнүп жазган. Анын революционер Че Гевараны аздектегени өзүнчө сөз. 1967 жыл 15 ноябрь. Радио кабарлады. Жүрөк өрттөнөт, бирок чындык партизан революционер Че Гевара эрдик менен мерт тапты. Ал мындан 3 жыл мурда Латын Америкасынын бир өлкөсүндө партизан согушун улантуу үчүн Кубадан кеткен. Кайсы өлкө экени бизге анда белгисиз эле, көрсө Боливия экен. Кастро сүйлөдү. 3 күнү аза күтмөккө жардык болду. Октябрдын 18-inde Гаванада коштошуу ызааты. 8 октябрда кайтыптыр. Баатыр партизандын күнү деп жарыяланды. 1967 жыл 23 октябрь. Че Гевара Боливиянын өкмөттүк аскери менен болгон теңдешсиз согушта өрөөндө курчоодо калып, өздөрү 17 киши аздыгына карабай эрдик менен кармашып жатып каза тааптыр. Асанбек Табалдиевди 1973 жылдын 12 сентябрда жазган күндөлүгүн окуп суктандым. Күндөлүккө газетага чыккан Аленденин эл алдында эргип сүйлөп аткан сүрөтүн кесип чаптап койгон. Саат 4 уктап аткам, радиону ачып койгомун. Капыстан аскер тополоңо болду дегенди кулагым чалды. Уктум. Элдик биримдик өкмөтүнүн мүчөлөрүн, коммунисттик жана социалисттик партиянын мүчөлөрүн камоо башталды. Мен дароо көзүмдү умаштай ачтым. Бейжа ойлоп кирдим. Төңкөрүш Чилиде болдубу? Өз кулагыма ишенбеген кабар. Ушундайча болобу? Кантип көз жаздымга калтырышты экен? Анда президент эмне болду экен? Өзүмө ишенбедим. Үмүттөнүп туруп алдым. Дагы кийинки радиодон кабар күттүм. Асанбек Табалдиев Чилиге алыстагы баласын аяган инедей жакшылык каалаган. Ал кыжаалаттан кийин Чили жөнүндө эмне кабар чыкса, гезиттен кыркып дептерине чогулткан. Чилинин президентинин айрым жаңылыштыгын жазган өзүнүн сүйүктүү акыны Пабло Неруда жөнүндө советтик басмаларда чыккан макалаларды анын сүрөттөрү жыйнаган. Асанбек Табалдиев жашоосунда, ой санаасында калпка азгырылбаган. Адил инсандарга жан отун бергенине ишенемин. Окурманды ынандырыш үчүн чыныгы интернационалист патриоттук күндөлүгүнөн окуп берейин. Мен эмне кыларымды билбей калдым. 3 жылдан бери Чили жөнүндө сүйлөдүк. Көз кырыбызды салып турдук. Жан дилибизди бердик. Кейидик, үмүт кылдык, дем бердик. Биз бардык жагынан элдик биримдик өкмөтү тарабын колдодук. Ошол Чили жаңыча заманга киришкенден баштап
ар күн сайын окуп карап изилдеп жүрдүм. Айрыкча акыркы жылы, акыркы ай, акыркы күндөрү. Эми минтип ойрондоп отурбайбы? Оюм ордунда эмес, окуй да, иштей да албадым. Оюмдан Чили, Сальвадор Аленде кетпей койду. Аны элден башкача сүрөттөп апырткым келбейт. Аны сыртынан билгендер кээ бир пендеге окшош кемчилигин табаар эле. Анын артыкчылыгы жеке терс сапатын дайыма жойгонго аракеттенген, өзүн жемек алып, тизгиндеп тарбиялап турган. Кокус андан жаздым кетсе, анын айыбы, балалык кыялдай жайдары кечиримдүү дээр элем. Бир эле жоругун айталы. Ал өмүрүндө эл менен кошулганда, жолдош жоролордун арасында кунага баткан күндө дагы эч ырдай алчу эмес. Чын эле ырдын сөзүн жаттай албаган, баамында ырдап күлгөндү өтө назар албай, ага бош убактысы калбаган окшойт. Ал ырдаса, опералардан арияларды аткарып, жолдоштордун кыйноосунан кутулуп кетчү. Асанбек элдик да, классикалык да музыканы жыргап угаар эле. Улуу композиторлордун өмүрү жана музыка дүйнөсү жөнүндө көп китеп окуган. Асанбек Табалдиевдин дептерине музыка жөнүндө мындай жазуу бар. Музыка адамдын жан дүйнөсүн назик кылат. Дүйнөдө музыка болбой калса, эмне болот эле? Кудай акы, Асанбек Табалдиевдин өмүрүн көз алдыга келтирсем, кайгылуу да, шаттуу да, эрдиктин да музыкасын уккандай болом. Бетховендин симфониясы ушундай адамдардын үрөйүнүн, духунун күчүнөн жуурулгандай сезилип кетет мага. Асанбек Табалдиевдин сезими назик дагы, акындык жан дүйнөсү бар эле. Ал тирүүчүлүктүн сулуулугун туюп сезип көрө алган, жүрөгү сүрөтчү болчу. Ырас күндөлүктөрүн эч качан көркөм сөз менен жасап түзөп жазган эмес. Ал нукура чындыкты гана ачык жазган. Бир гана жолу 1968 жылы февраль айында алыскы бир шаардан самолет менен учуп келатканда илхамы келгенби, күндөлүгүнө бир жолу сүрөткерлик менен жазып койгон экен. Самолеттун алдында кызыл кум, чексиз, шамалдан учкан бай чечекейдин бүрүндөй гана ар кайсы жерде калкыган үзүм-үзүм булуттар. Алар айрым жерде бири-бирине кошулуп жакындашып, токтошуп, үйөр жүргөн сууну же үстү муздуу жарылган көлдү элестетишет. Кандай кызык, кандай кыял гүл. Кызыл кум, кызыл кум. Кум эмес эле океан экен, же болбосо гүлүн ачкан дүпөйгөн алма талаасын элестетет. Анан туруп жылчыксыз мейкин карлуу талаага өтөт. Катуу шамалдан, бороондон пайда болгон күрткүлөр сыяктуу ар кайсы жерлерден дөбөлөр көрүнүп, көлөккө түшкөнсүйт. Асанбек Табалдиев илимий эмгектеринде, дарс окуганда, маектеринде бабыр кишидей көрүнгөнү менен, жеке турмушунда, үй бүлөсүндө, курдаштарынын арасында аз сүйлөгөн. Сүйлөсө обу чагы менен ойду чукугандай тапкан, мыскыл нусканы аралаштыра айткан. Анын күндөлүктөрүндө бир нече накыл сөздөр, учкул ойлор бар. Менимче булар Асанбек Табалдиевдин турмуш тажрыйбасынан табылган жаркын ойлор. Балким ойлордун чыгышына окуган китептери, адамдардын өмүр тагдырлары себеп болгондур. Баары бир нуска сөздөр накта Асанбек Табалдиевдин акыл энчиси, мындай ой олжону мен Асанбек Табалдиевдин жубар бермет сөздөрү деп атаар элем. Анын маселен бири-бирибизге кабарлап, асыл кутту көргөндөй суктанып, сыймыктанып ойлонсок болот. Ар бир эр азамат бул адамзаттын өсүшүн айгинелеп турат. Медицина өз денеңди сүйүү жөнүндө илим. Эгерде адам өзүнө корстон болсо, анда ал бир кудуретин жоготкону, тескерисинче түк алымсынбаса, анда өзүнүн чыгармачылык беделин түшүрбөгөнү. Деле изденген адамды жактырамын. Эгерде турмушуңда изденбесең, анда сен эмнеге жашап жүрөсүң? Чындык сага чейин деле болгон, сенсиз да жана сенден кийин да жашай берет. Өмүр бою анын шарапатында, шардарында жашоо деле кажетсиз. Андан көрө жаңы чындыкты ачып жашаган керемет. Үмүт максат бар жерде жолду табасың. Түшүнүгү аз киши үчүн эң татаал нерсе дагы арзан болуп көрүнөт, сезилет. Ал эми терең түшүнгөн киши үчүн арзан нерсе дагы татаал болуп сезилет.
Рас, ар ким бакытты ар кандай жол менен издейт, бирок эң арзан оңой жол менен табылган бакыт ал бакыт эмес. Чөп болбосо гүлдү таанууга болбос эле, гүлдүн ажарын ачкан чөп. Суу бар жерде чөп түгөнбөйт. Тарых фактылар менен гана чектелбейт, жалпы чечмелер менен толукталат. Өгүз аттай желбейт, дүйнө экинчи келбейт. Ийилгенге ийилген, төбөң жерге жеткиче, атаңдан калган кул эмес. Какайганга какайгын төбөң көккө жеткиче, пайгамбардан уул эмес. Жамандык кылыш оңой, ага шашпа, аз болсо да жакшылыктан башта. Бирөө эки кишиге төмөндөгүдөй суроо бериптир. Эгерде мен бир жагыма акыл, экинчи жагыма акча койсом, кайсынысын алаар элең? Анда берки киши, кимге эмне жетпесе ошону алат. Мага акыл, мага акча жетпейт экен дептир. Байлыгыңды бөлүшсөң, түгөтүп аласың, акылыңды бөлүшсөң, кайра толтуруп аласың. Бардыгыбыз башка болгон менен, билегибиз бир, жүрөгүбүз башка болгону менен, тилегибиз бир. Күлүктү минген күндө мас, сулууну сүйгөн түндө мас. Өмүрүндө бир акылман сөздү, ойду тапмак тургай, бир акылдуу сөздүн учугун жандыра ойлобогон адамдар дагы табылар. Мен кандем окумуштуу эмесмин. Адамдардын өмүрүн чечмелеп жандырганга кызыккандардын биримин. Баамымда Асанбек Табалдиев жалпы философия илимине өзүнчө жаңы теория же аныктама же ачылыш таба албаса дагы, ал улуу көсөмдөрдүн айткан насаатына ынанып, өзүнчө ой менен толуктап, жолуна түшкөн адамдардын тагдырына, дилине кызыккан, рухий дүйнөсүн жаңыртууга өмүрүн арнаган өрнөктүү адам. Ал турмушундагы өзү тапкан чындыкты, насихатты жеке өзүнүн ой дүйнөсүнүн ачылышы катары көрүп, акылмандарча так, ынанымдуу айта алды. Асанбек Табалдиев социалисттик доорубуздагы кыргыз рухий маданиятына олжо кошкон ойчулу, патриотту, үгүтчүсү, агартуучусу, фальсаф окумуштуусу катары тарыхта жазылып калды. Асанбек Табалдиевдин дептерлеринде өзү ызааттаган адамдардан нускалуу сөздөрү жүрөт. Ал акылдуу сөздөрдүн табылганын эле шыгырата көчүргөн, көңүлүн ойготконун, көздү ачырганын чанда берен жазган. Ал башкалардын жубар бермет сөздөрүн жанына алып жүрүп, тирек кылып, алар жөнүндө ойлонгон. Фальсаф жашоосунда өтө зарыл буюмдарды урунгандай, өзүнө керектүү накыл сөздөрдү тумардай сактап көкүрөгүнө түйгөн. Сүйүүнүн табияты акыры акыйкаттыкка багынат. Рид. Достук эки башка дене болгону менен жаны бир. Аристотель. Кант Мандельсонго минтип кат жазган. Мени чындыкты айткын деп кыстоо калышы мүмкүн, бирок мени жалганды сүйлө деп кыйнай алышпайт. Ушу сөздөн кийин Асанбек Табалдиев мындай деп орусча жазыптыр. Буга мен жан дилим менен ишенемин. Ушуну жолдош керек. Биз жат кишилердей жолуктук. Эми асыл достордой ажырашып жатабыз. Альберт Эйнштейн. Мага жердин туткасын берчи, мен жерди тегерете элем. Архимед. Бизге бийлик бергиле, биз Россияны кайрадан курабыз. Ленин. Өмүр өтөт, атак даңк өлбөйт. Ошон үчүн ал кымбат турат өмүрдөн. Фирдауси. Азыркы жаштар же кийинки муун береги Туңгуч Кыргыз Совет энциклопедиясын чыгаруудагы кыйынчылыктарды билет болду бекен, же ошол кездеги үзгүлтүк абалды эскерүүнүн кереги жокпу? Биздин муун энциклопедия уюштуруп жана чыга баштаган жылдарды жакшы билишет. Энциклопедияны чыгарууга замандаштарыбыз, калемдештерибиз белсенип киришти. Алар менен чогуу аралашып жүрүп, китепти чыгаруудагы кыйынчылыктарды угуп көрүп, ар кандай кейиштүү дагы сөздөрдү кулагыбыз чалып калган күндөр көп болгон. Чын, бүгүнкү күнү береги рухий байлыгыбыз менен сыймыктанабыз деп айтып жүргөн, энциклопедияга кызматын өтөгөн, маданияттуу, билимдүү, патриот адамдар бир далай. Аларды бирден санап отуруунун кажети жоктур. Ошонун ичинен өзгөчө көзгө түшкөн эки адамды, эки уюштуруучуну баса белгилеп айткым келди. Биринчиси окумуштуу академик Алышбаев эле. Ал энциклопедиянын алгачкы уюштуруучусу катары 2 жылда иштесе дагы кыйла жаңылыктарды, өзгөрүүлөрдү, демилгелерди киргизген.
Марқұм көксөгөн оюна жетпей көз өтүп кеткен. Энциклопедияны чыныгы уюштурууда анан илимий чыгармачылык жактан жетилишине далалат кылган экинчи адам деп Асанбек Табалдиевди айтар элем. Биз азыр сенектик доору деп атаган учурга кабылган туңгуч энциклопедияны чыгаруудагы түйшүк мээнетти, азап тозокту ушу киши тартты го чиркин. А мүмкүн башкалар укса теригер, мейли ага деле кайылмын. Жеке оюм ушундай. Асанбек Табалдиевдин ордуна кокус башка бирөөлөр турганда энциклопедия дагы далай жылга кечигип чыгаар эле. Асанбек Табалдиевдин өмүрүндөгү көргөн башка кыйынчылыгы менен энциклопедияга келип иштеген өмүрүнүн акыркы 2 жылы бир тең дээр элем. Кээде мага Асанбек Табалдиев энциклопедияга чейин акыркы 2 жыл үчүн даярданып жашагандай көрүнүп кетти. Асанбек Табалдиевдин өмүрүнө жандырмак болгон анын күндөлүгүн мындан ары көбүрөөк келтирейин дедим. 1973 жыл 24 октябрь Борбордук комитетке чакырышты. Мени Кыргыз Совет энциклопедиясына жиберишти. Иш чечилип калыптыр. Сүйүнөрлүк иш эмес. Эмне кыласың, иштеш керек. Республикабыздын, элибиздин кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Тоону күрөгөндөй жумуш бар. Баруу керек. Акыры эмне болоор экен? Мезгил деген улуу сот. Акыры мен чогуу иштегендерим менен коштошконго бардым. Мен бул кафедрага келгенде 9 эле киши эле. Азыр 2 кафедра болду. Эки жакта 21ден киши көбөйдү. Лаборатория ачылды. Мен чогуу иштеген жолдошторумдун алдында сүйлөп келатып, аргасыздан деген сөз оозума келгенде буйдала түштүм дагы, капыстан өзүмдү башкара албай калдым. Эмне экенин билбейм, сөздүн ордуна ыйлап жибердим. Басылайын десем да токтоно албадым. Көпчүлүк жолдоштор дагы ыйлабайышты. Андан бетер жашып кеттим. Канча сапар өзүмдү карманайын десем дагы алым жетпеди. Бир маалда 5 минутка дем алалычы дедим. Баарыбыз турдук. Мен эшикке чыктым. Биз бир аз баскандан кийин чыйыр алдым. Анан үнүм баштагыдай болбосо дагы аларга сүйлөп кирдим. Жолдоштор, мени туура түшүнгүлө дедим. Мен иштен, жумушту билбегендиктен кеткен жокмун. Адам дитин койсо, анын колунан келбеген иши болбос. Кеп анда эмес. Мен алгачкы ишимди ушул жерден баштадым. Ушул кафедрадан өстүм. Мен 17 жашымда университетке келгем. Ушул жерде кандидаттыкты, докторлукту жактадым. Мага силер ушул жерде отурган жолдоштор жардам берип коргодуңар. Биз бири-бирибиздин сырыбызды билип калдык. Менин сөзүмдү, өзүмдү сыйладыңар. Кээде өйдө төмөн сөз болду. А бирок ниетибиз түзүк эле. Иш үчүн, кафедра үчүн болду. Бардык жакшылыгыңар үчүн рахмат. Менин силерден чоң үмүтүм бар. Адетте көп эле жетекчилер келип кетет экен. Ал эми көп эле ошондой келүү кетүү бардык жерде көп боло берсе, иш жакшы болбойт экен. Түшүнбөстүк талаш болот. Ошондуктан силерден суранаарым, бир жерден орун таап иштешиңерди сураар элем. Буга чейин кандай иштесеңер, ынтымактуу болсоңор, ошонуңарды жандырбагыла, жардамдашкыла, баягыдай эле ишке күйгүлө. А мен мугалимдикти өмүр бою сүйгөмүн. Дээримде ошол бойдон кала берет. Анан жолдоштор сүйлөштү. Белекке калем сап гүл беришти. Андан кийин баарысы чыгып, үйгө чейин узатышты. Анан мен баары менен башка мекеменин кызматкери сыяктуу кайдыгер коштоштум. А жүрөгүмдө түбөлүк алар менен кала бердим. Кыргыз Совет энциклопедиясынын уюшулгандыгына кыйла жылдар өтсө дагы, абалы чындыгында оор эле. Билгенибизди башынан түшүп санаганда, далайга дейре башкы редакторго ылайыктуу уюштургуч ишмер адам табылбай атты. Илимге каныкпаган, убактылуу айлык алып тийди кашты, эндекей кызматкерлер арбын эле. Жада калганда энциклопедияга кирүүчү сөздөр, ысымдардын тизмеси алигиче иргелип такталбай, жогортодон тизмеленип, көрсөтмө менен келген. Неси болсо дагы толгон токой уюштуруу иштери үйүлүп калган. Ушунун баары жаңы келген жетекчинин башына үйүлмөк. Сөздү күчөтүп айтканда өзүнө өзү от койгон, жанын кыйган адам гана түтөөрлүк эле. Ошончо Кыргыз Совет энциклопедиясынын түйшүгүн, азабын көрүп билип турса дагы, эне тилинде туңгуч энциклопедия чыгарууну өтө көксөгөн атуулдук сезими Асанбек Табалдиевди бийлеп кетти. Ал оор жумуштун өтөөсүнө чыккысы, ата журтуна бир чоң эмгек кылгысы,
өзүн сынагысы келди. Берегине мен жасабасам, сен жасабасаң, тигил барбаса, анда кимдин колунан келет деген ойчул Асанбек Табалдиев, эгерде айрым бийликтеги адамдар, тиешелүү уюмдар, билимдүү кызматкерлер топтолсо, аны чыгарып кетүүгө болот деп илгери үмүт менен зили көзү жетип ынанып турду. Асанбек Табалдиев Кыргыз Совет энциклопедиясынын жумушуна биринчи күндөн жака белен ак малабай баш оту менен кирди. Асанбек Табалдиев Кыргыз Совет энциклопедиясын чыгаруудагы проблемаларды, ойлорду, сунуштарды нечен рет тиешелүү адамдарга, уюмдарга ал тургай борбордук комитетке чейин койгон. Ага тоскоолдуктар көп болду. Үстөлүнөн корккон, жөнү жок жерден үрпөйгөн чиновниктер башкы редакторго толук укук беришпеди. Асанбек Табалдиев кезегинде жалган жерден күнөөлүү аталган адамдардын, адилетсиздик менен тыюу салынган баатырлардын, маданият, адабият ишмерлердин аттарын Кыргыз Совет энциклопедиясына кошууга талай рет аракеттенди, өз оюн далилдеди. Ал канчалык күйүп пышкан менен ошол кездеги сенектик доордун торун тешип кете албады. Асанбек Табалдиевдин таржымалын толуктайын деп 70-жылдары Кыргыз Совет энциклопедиясында чогуу иштегендер менен маектешип да көрдүм. Алар Асанбек Табалдиевдин кызык кылык жоруктарын, ишиндеги жан аракетин жана жаңыча ой тилегин айтышты. Уккандын баарын тизмелесем, сөзүм узарып кетчүдөй. Кыскасы алар Асанбек Табалдиевдин тунук акылын, эрдемин, иштермандыгын, адамгерчилигин, жөнөкөйлүгүн, ыйман абийирин, калыстыгын кейиш менен эскеришет. Асанбек Табалдиевдин келгенден баштап жайдарчылыкка, бекерчиликке кыныгала түшкөн кызматкерлерди көзүнө карабай иргеп, башын бириктирип, ишти нукка салып, илимий багытты көздөгөн редакцияны түз алганын айтышат. Асанбек Табалдиев мына ушинтип, эки колду түрүнүп, дил коюп ишине күйгөн күнүндө жүзүн кургур, зыяндашка кабылгансып, башына мүшкүл түштү. 1974-жыл 23 январь. Тагдыр ушул экен, өмүрүмдө биринчи жолу ооруканага кабылдым. Декабрда ооруп калдым. Кулак мурунду көргөн адис врач коркунучтуу эч нерсе деле жок деди. 8 декабрда 1973 жылы рентгенге тартышты. Дарылай башташты. Анан өзүм болбодум. Дарттын көзүн билбей эле дарылап, бул өзүңдү алдаган менен тет эмеспи? Врачтар акыл эсти, көздү текшеришти. Баары ордунда. А бирок басылбай ооруй берчү болду. Ишке барам, чогулуш көбөйдү. Ташкентте да болдум. Досторума айта баштадым. Көпчүлүгү этибар алышпады. Мен өзүм да көңүл бурбадым. Эмнегедир эскана жан аракетке түштү. Ал профессор менен сүйлөшүптүр, ага бардык. Профессор ар кайсыны сурады. Акыры оорум өттү, шашпай, толук карап, башымдагы кан тамырды текшертмей болду. 3 күндөн кийин кайра бардым. Профессор өзүнүн адистиги боюнча эч оору жок экендигин айтты. Текшерген кагазды колума берип, башка адис таап, дарыланууну суранды. Анын өтүнүчү менен докторго бардым. Ушул күндөн баштап, былтыркы жыл менен салыштырганда чагылгандай тез өзгөрүү башталды. Акыркы 10-15 күндө эч уктай албадым. Жумуштан кийин отуруп иштей албадым. Саат 12-де профессордо болдум. Ал мени карап, бери карачы, сенин бетиң мага жакпай турат, өзгөрүп баратыптыр, бурыштары дагы тескери тараптыр деди. Доктор жаак сөөгүмдү кармалап көрдү. Кокустан көзүмдүн сөөгү ооруп кетти. Өткөн жумада бул жок эле. Ал сүрөттү карап, докторго жат деди. Ишке барып чогулуш өткөрүп, эртең ооруканага жатаарымды айттым. Эртең менен доктордо болдум. Баш сөөгү боюнча адис профессор көрдү. Ал ачып көрүш керек деди. Рентгенге тарттырды. Мен текшерүүгө жаттым. Эртең менен досторум келишти. Кече врач келип операция жөнүндө айткан. Досторум врач айтса макул бол дешти. Бир далай профессорлор келишти. Жарым саатка чыда, оорубайт дешти. Булардын мени жооткотуп атканын түшүндүм. Мен буга дейре бир канча жыл адамдарды иштегенге чакырып келдим эле. Эми өзүм минтип турам. Акыл жардамга келер, бир жолу ишеничке муктаж болуп отурамын деди. Баары күлүп калышты. Мен ооруну жеңилдетер, дарыны сайдырдым. Жаттым, таасирин сезип турамын. Турдум дагы жөнөдүм. Биринчи кабатта чыгырыкка отуруп, операция жасоочу бөлмөгө кирдим.
Алар демди мас кыла турган ийине сайышты. Кантип кескенинен бери сезип жаттым. 30-45 минутада бүтүштү. Чыдадым. Бир гана сапар ооруду дедим. Бөлмөгө алып келишти. Саат 5тен кийин ооруганы басылып, жакшы сезип калдым өзүмдү. Жолдоштор абалымды сурашты. Операциянын биринчи күнүн өткөрдүм. 10-15 минут көзүм үргүлөп кетип, таң атканча уктабадым. Фрунзе калаасынын ичинде философ Табалдиевдин оорусу катуу экен, айыкпас силге чалдыгыптыр деген имиш сөз анын тааныштарынын, жора жолдошторунун, маданият, илим, басма өкүлдөрүнүн арасына заматта тарап кетти. Укканда зээним кейип, кыргыздын бир акылдуу ата уулунун дартка даба таба албай күрөшкөндө акыбал жай сурамжылаш эткен болуп, этибарды байкатпай көздү ала качып коштоштук. Зымпыя басып бараткан кабелтең залы эр жигиттин артынан элтейип карап, иштен эшилип бейпай түштүм. Күндөлүгүнө караганда Асанбек Табалдиев адегенде дартынын анчалык экенине эч шектенбептир. Тез тепте Асанбек Табалдиев дени соо, как элес, сергек адам эле. Эризе тарткандан оору сыркоосуз чоңойду. Шаарга кабылгандан студент кезден тартып, айылдагы адебин жазбай, таң заар менен кош ойгонуп, жайы кышы дебей машыгып чуркаар эле. Күнүгө эрикпей гимнастика жасап, муздак сууга түшчү, оор темир көтөрчү, майда чүйда ооруга моюн сунчу эмес. Таңкы жел күндүн нурун биринчи тоскондун касиетиненби, ажарынан кызылы кетпей жүрдү. Ооруканадагы жазган күндөлүгүн улайлы. Аялым, туугандар, иним, апамдар, достор келишти. Врач келип, турбаңыз, баш айланат, канагат деди. Мен жаттым. 1 сааттан кийин врачтар келип, профессор, сиз Москвага барып, дагы дурусураак адистерге, тиш оору, онкологко барып көрүңүз деди. Мен бул сөздөн чоочулабай макул болдум. Бир аздан кийин достор келишти. Мени докторго эмне дээр экен деп күтүшүптүр. Туура табышты, докторго бар дешти. Бейшемби күнү Москвага учмай болдум. Бүгүн мени Кыргыз СССР Илимдер Академиясына мүчө корреспонденттигине көрсөтүшүптүр. Кызык, менин өмүрүмдү ойлосом, бир жакшылыгымдын артынан жамандыгы чубай жүрөт. Эмне кылмаксың, жашоо дегени ушул экен да. 1974 жылы 31 январь саат 6-да турдук. 40-тай киши узатышты. 6 сааттан кийин Москвада Герцен институтунда болдум. Нурга 3 минуттан кактай башташты. Академик М келиптир. Биз ар кайсыны көбүнчө эрк, өзүн башкаруу, көңүл жөнүндө сүйлөштүк. Аттуу замандашым телефон чалды. Баягы эле майда сөз, анын кимге кереги бар. Түндө оорубадым, бир аз уктадым. Биринчи жолу жаңы кызматымдагы Кыргыз энциклопедиясындагы ишим түшүмө кирди. Кирип барсам, тепкичтин эки жагында отургандар айыгып кеттиңизби деп сурашат. Мен экинчи кабатка көтөрүлсөм, тепкичти кесип таштаптыр. Анан кандайдыр бир башка жол менен кабинетке кирем. Эшиктерди оңдоп коюптур. Кабинетте бир чоң жаңы шкаф турат. Мен бир аз турам дагы үйгө жөнөйм. Ошентип энциклопедия биринчи жолу түшкө кирди. Асанбек Табалдиев 1974 жылы январдан март айына чейин Москвада Фрунзеде дарыгерге түштү. Өкүнүчтүүсү ушул эле. Качан болсо дагы эрки менен өз денесин башкара албаган жаны бул жолу аны бөлөктөр башкарып калганында болду. Оорусу жөнүндө күндөлүгүнө дагы эч арызданып арманын айтпайт. 15 мартта кызматка чыкканын белгилептир. Асанбек Табалдиев керели кечке кызматта иштеп отурат. Кыргыз Совет энциклопедиясынын ишин жандандыруу үчүн ар бир адам менен маек курду. Редакциялар боюнча жана жалпы дагы чогулуш өткөрдү. Ошондогу бир жазган пикири баары макетти кубатташты. Көпчүлүк энциклопедияга окшойт дешти. Көп жолдоштор туура түшүнүптүр. Улуттук парзыбыз дешип, буларды белгилешти. Кыргыз маданиятын көтөрүү, кыргыз интеллигенциясынын жүзүн ачуу, бардык адистер катышуу керек экендигин айтышты. Кыргыз Совет энциклопедиясынын кызматкерлеринин колунан келерине ишеништи билгизди. Эл ишеничинен кийин редакциянын колунан келерине көзү жеткен соң Асанбек Табалдиев улам жанын сабады. Барган сайын өндүрүштүк кеңешме талаш тартышка айланды.
гонорар маселеси кыйла оңолду. Терминдердин чатагы адабият менен толукталып, тактала баштады. Кээ бирин кайра жазууга туура келди. Айрым сөздөрдү өз көлөкөсүнөн, үстөлүнөн корккон жогору жактагы адамдар сызып салышты. Ага карабай Асанбек Табалдиев ага кошулбагандыгын билгизип, сунуштарын, ойлорун киргизе берди. Редакция тымызын көрүнгөн менен күрөш күчөп баратты. Жеринде адабиятчы илимпоздор акыбети кайтарылбаган мээнетти Сизиф эмгеги деп коюшат. Анын дайыны мындай: байыркы гректин падышасы кудайлардын каарына калып жаза алат. Ал ол чойгон тул ташты көтөрүп, өлдүм талдым деп тоонун кыл чокусуна жеткен кезде ташын кургур кайра тигилдей кулап турчу. Ушунун сыңарындай Асанбек Табалдиевдин тагдырындагы 2 жылдагы көтөргөн жүгү, эмгек мээнетинин өлчөмү Сизиф эмгегинен кем түшкөн эместир. Аттиң Асанбек Табалдиевдин ден соолугу грек мифологиясынын кудайындай кажыбас эмес экен. Ал 10 күн иштегенден кийин кайрадан ооруп жыгылды. Эмденип чыгып, 15 күн иштеп эс алууга кетти. Эл көзүнө эс алууга кеттим дегени менен өзүнүн эсебинен дарылана баштады. Августта гана кайра ишке чыкты. Күндөлүгүн окуп кирели. 11 сентябрь 1974 жыл. Социалисттик психологиянын негизги маселелери деген лекцияны саат 9-да баштап 10:30 бүттүм. 200 киши. 2-3 суроо болду. Жаман кабыл алынган жок. Бул дээрлик жарым жылдан кийинки көпчүлүктүн алдына чыгышым. Баягыда эле сүйлөдүм. Эч бир терс көрүнүш сезгеним жок. Арасында университеттин мугалимдери, доценттер, докторлор отурду. 1974 жыл 18 сентябрь. Кызык, кызматтан кийин бирөө телефон чалды. Батманованын жообун бер деген экенсиз. Жообу ушул. Аны жөн эле койсоңуз, же болбосо мен дагы сизге каршы иш колдоном, дейт бир эркек. Бул ким дедим. Бынын күйөөсүмүн. Эмне деп коркутканыңыз? Өзүң кандай коркутсаң, мен да ошондой коркутуп жатам, эскертем деп телефонду коюп койду. Бул күнкү социологиялык лабораториянын чыры. Демек, анын аркасында үй бүлөсү, күйөөсү турат. Баланын мындай орой, коркутуп сүйлөгөнүнө караганда, мен жөнүндө укмуштуудай начар информация алган. Болбосо жаш баланын мени менен мындай сүйлөшүүсү мүмкүн эмес эле. Ырас, ал бала иштин жайын билбейт. Экинчиден, мүмкүн педагог катары бизде күнөө бар. Тарбиядан кемчилик кеткен. Булар менен кармашчу кишилер эмес. Биздин алдыбызда зор максаттар иштеп жатат. Өмүр ошого корошоң. Демек, өзү менен сүйлөшүү керек. Энеси институтта декан болуп иштейт экен. Акылдуу, жакшы адам дешти. Баласы келини менен чогуу жашайт экен. Ал билет, демек аялы менен сүйлөшүп түшүндүрүү керек. Тарбия бүт элек, аны улантуу керек. Биздин милдет ушул эмеспи? Б энциклопедиядан кетти. Ал туура эмес иш жүргүздү. Мен сүйлөшүп жатсам, шаардык аткаруу комитетинен телефон чалды. Биздин жакын тууган эле. Жылдырышуу болуп жатыптыр. Ошону эсиңизге алсаңыз дейт. Маселе чечилип калды дедим. Мына, адамдар мени койсо деп гана ойлобостон, койдурууга ачык аракет жасап жатышат. Бул түшүнбөстүк, минтип чоңойбойт. Иш менен, билим менен, жөнөкөйлүк менен, калыстык менен чоңоюш керек. Анан калса кеп анда эмес, кеп иште, өзүңдүн ордуңда эмеспи? 1974 жыл 10 октябрь. Кыргыз Совет энциклопедиясында иштегениме бүгүн 1 жыл толду. 1 жыл. Бул Кыргыз Совет энциклопедиясынын өмүрүндө эмне жыл болду? Бул менин өмүрүмдө кандай жыл болду деп суроо койгон Асанбек Табалдиев. Мына ал кыскача Кыргыз Совет энциклопедиясынын иши жөнүндө жазганы. Кыргыз Совет энциклопедиясы 1968 жылы октябрда уюштурулган эле. Буга чейин мен Кыргыз Совет энциклопедиясынын философия редакциясынын Ред советинин мүчөсү катары бар болгону 1-2 жолу гана жоопту секретарь, редактордун орун басары чогулуштарына катышкам. Мен Кыргыз Совет энциклопедиясына жаңы кызматка келгенде бир дагы барагынан окула элек экен. Эми бардык макала окулду. 8 макет чыкты. 1 том бүттү. А тамгасы 9 октябрь күнү басма сөз комитетине жеткирилип берилди. 24,5 басма табак. Реклама чыгып жатат, газеталарга макалалар чыкты, авторлар такталды. Персонейлердин сүрөттөрү, карта, комплекстүү макалалардын критерийлери иштелип чыкты. Борбордук комитетке кагаз киргизилди.
үй маселеси чечилди. 2 томдуктун материалына өттүк. 6 томду 8 томго чыгарууга 5 жылдык планы түзүлдү. Комитетке өттүк. КПСС Борбордук комитетинин токтому чыкты. Асанбек Табалдиев кийинки күнү өзү жөнүндө 1 жыл мен үчүн профессордук наам берилди. Член корреспондент болдум деп гана жазган. Так ушул жерден бир карасак, биз ойлоноор кезмет келди. Асанбек Табалдиев неге башкалар жөнүндө 1-2 бет барак сөз жазат дагы, өзүнө 2 ооз сүйлөмөй карат. Асанбек Табалдиевдин бул жосуну өзүнө, турмушуна, чөйрөсүнө жасаган кайбыгерлиги дейин десем, сөз жарашпай турат. Ал Кыргыз Совет энциклопедиясы үчүн бүткүл жан аракетин, өмүрүн, күчүн сарп кылып жатпайбы? Ал көзү тирүүсүндө элине жаңылыкты, жакшылыкты жасагысы келет. Тапкан ташыган рухий казынасын элге чачкысы келет. Ал сулуулукка, бийикке, келечекке умтулуп жатпайбы? Бул деги кандай адам? Ал жалгыздыктын зарпы деп белди бекем бууган, кара курсак менен көрөкаттын кулу болбогон, дилин агарткан, элдин рухий зарураты менен жашаган адам гана жаңкыдай жөнөкөй жана накыл сөздү айта алат. Мына ушундай адам. Биз мындай өмүрү чагылгандай жарк этип өткөндөргө суктанып гана тим калбайлы, таалим алып гана тим болбойлу, ага жетүүгө, теңелүүгө умтулалы жана башкаларды кошо жетектей жүрөлү. Биз дагы кийинкилер суктангыдай ойлоп, кыялданып жашайлы. Кайрадан күндөлүктөгү өмүрдү жандыралы. 1974 жыл 11 октябрь. Бүгүн Кыргыз Совет энциклопедиясындагы 2 жыл башталды. Ал кандай болот? Алдыда эмнелер күтүп турат? 1 том чыгабы же дагы создугуп кетеби? 2 том бүтөбү? Спец томчу? Дагы далай суроолор алдыда турат. Аларга 2 жыл жооп берер. Эгерде мен жооп берсем, анда баары аткарылышы керек. Бирок жалгыз мага эле байланыштуу эмес. Ошентсе дагы бул жыл жеңишке жеткириши керек. 1974 жыл 17 октябрь. Вице-президент чакырды. Биз анын иши жөнүндө сүйлөштүк. Аны илимий наамынан ажыратуу жөнүндө сөз болуп жатыптыр. Мен каршы чыктым. Ал киши парткомго жиберди. Партком секретары менен сүйлөштүм. Мен секретарга кайра ойлонуусун, атүгүл өйдө жака баруусун өтүндүм. Мындай жасоо туура болбойт. Була дегенде адамдын тагдыры жөнүндө, анан үстөл жөнүндө ойлоо керек. Эгер андай болсо, анда илимий советтин, анын мүчөлөрүнүн, академиянын, ал турсун республиканын аты эмне болмокчу? Кээ бир илимпоздорго кайрылсам, эч кимисинин президентке киргилери жок. Мына, принципиалдуулуктун жоктугу. Мен аман калайын, башкасы эмне болсо ошол болсун экен да. Иши кылып чоңго жаман көрүнбөш керек. Аларга үстөл кымбат, үстөлгө татыксыз адамдар. Ошон үчүн коркуп жатышат. Же болбосо сөз адамдардын тагдыры жөнүндө баратпайбы? 1974 жыл 21 октябрь 50 жылдык боюнча сүрөттөрдүн запасын тактоо тууралуу редакция эч нерсе жасабаптыр. Булардын жандары күйбөсө керек, же ойлонбойбу? Айтор таң каласың. Көбү кош көңүл. Ушундайдагы кош көңүлдүүлүк менен иштөөгө болобу? Болбойт. 1974 жыл 22 октябрь. Коркуп жүрүп жашоого болобу? Болбойт. Оорудан коркуп жүрүп иштөөгө болобу? Болбойт. Өлүмдөн коркуп жашоого болобу? Болбойт. Ошон үчүн конфликттен, оорудан, өлүмдөн коркпош керек. Алар жөнүндө ойлобой, иш жөнүндө, ден соолук жөнүндө, өмүр жөнүндө ойлош керек. Ошондо гана адам бир нерсеге татыйт, бир нерсе жасай алат. Ансыз анын эмнеси адам? Ал кимге керек? Эгерде ал өзүнө керек болсо, анда ал бул дүйнөдө ашык адам. Кааттуу, биздин коллективдеги эң кош көңүл адам. Айтса аткарып, айтпаса отура берген адамдар болот. Буларды элде айдама деп коет. Ал эми илимде сенек, орунду гана ээлеген адамдан эч демилге жок. Жада калса айтканды дагы түзүгүрөөк аягына чыгарбайт. Ал чыгармачыл адамдын карама каршысы. Экөөнү кантип элдештирүүгө болот? Болбойт. Илберинки демилгесиз киши токтогон көлчүк. Анда ар түрдүү нерсе болушу мүмкүн, бирок таза нерсе болбойт. Ал эми таза нерсе болбосо, анын эмнеси пайда? Ушунун баарын ачык айтууга туура келди. Мойнун алды, бирок дайым эле моюнга ала берсе, адам ага да көнүп калат. Бул көлчүктүн тез эле ылайга, баткакка айланышы болот. Анда бүткөн ошол. Демирге аракет, жанды таштап коюу, иш үчүн күйүп бышуу процесстин дөңгөлөктөрү ал турсун мотор эмеспи? Бул биринчи чоң эскерүү. Эстүү киши эң чоң жыйынтык чыгарышы керек.
бирок бул адамдын колунан ал келбейт. Эмне кылар экен? Жалгыз жыйынтык колунан келген ишке кетиш керек. Түшүнсө ушул, түшүнбөсө кайрылабыз да. 1974 жылдын аягында 31 декабрда эски жылды узатып, жаңы жылды тосуп жатып, Асанбек Тукумбаев минтип жазды. Жалпысынан 1974 жылы Кыргыз Совет энциклопедиясы үчүн жаман болгон жок. Бул темп менен барсак, өз убагында бүтөбүз. Кыргыз Совет энциклопедиясында иштегенде Асанбек Табалдиев бүткүл күчүн, өмүрүн берди. Күндөлүгүн окусаңыз, ар бир саатты кандай курумжулаганын, кыбыр эткенине чейин жазган. Анын түйшүгү көп эле. Бир күндөгү түйшүгүн караңыз. Кызматка машина суроо, машинанын жетишсиздиги, кагаздын жоктугун билүү, кызматкерге үй суроо, имараттын тардыгын айтуу, китепти чыгарган комбинат менен сүйлөшүү, финансы министрлигине кирүү, элдин айлыгы жөнүндө сүйлөшүү. Асанбек Табалдиев баарына кайыл болду. Ал Кыргыз Совет энциклопедиясын басмаканадан чыкса эле элге чоң жаңылык, майрам экендигин ошол күнү эңсеген. А бирок тилеги көп себептер менен кечиктириле берди. 1975 жыл 7 январь. Баары эле жер карайт, бирок иш бүтпөйт. Демилге чыгармачылык менен иштөө жокко эсе. Болбосо эмне үчүн ушуга чейин бүтпөйт? Жоопкерсиздик, эмне деген шумдук. Ага дары-дармек эбеп-себеп болбой, оорусу улам зилдей берди. Анын сол көзү көрбөй калды. Ал абалын аялына да, энесине да, кызматкерлерине да айткан эмес. Элге көзү соодой эле кадимкисиндей тынымсыз иштеп жүрө берди. Асанбек Табалдиев кайгысын күндөлүгүнө гана жазган. ЛДга телефон чалдым. Көз көрбөй калды десем, келиш керек. Нурга кактагандан болушу ыктымал, баары бир текшериш керек деди. Асанбек Табалдиевдин күндөлүгүн улап окуйлу. Көздү жаап алып телевизор көрүп жатсам, апам келип, ошентип жаап көрүп, жаап окусаң, көзүңө күч келбейт дейт. Жарыктык. Ал көзүн эми көрбөй калганын билбейсиз да. Билсеңиз башка сөз, башка сезим болот эле. Ошол билбегениң жакшы, ансыз деле толгон токой кордук көрдүң. Мен эле билгеним оң, азыр муну эч ким билбейт. Майрамкүл гана адатынча анда-санда тиктеп калат, сыягы салыштырат окшойт. Баары ойлонгондон көрө, бир кишинин ойлонгону жеңил окшойт. Бир кишинин нерви коросо, калганы ордунда калат эмеспи? Өмүрлүк жары Майрамкүл эскерет. Бир күнү өлөр жылы Асанбек үйдө отуруп, эки колун жууганы аштымканага кетти. Өтүп баратып, анын эки колун жайып, кайсалаганын байкап калдым. Эмне болуп атасың дедим. Жөн эле башым айланып кетти, деди Асанбек. Мен ойлоно түштүм. Асанбек тамак ичкени үстөлгө келип отурду. Аста абайласам, бир жак көзүндө карегинин үстүндө бир сызыкча бар экен. Этибарга деле албай, көзүңдө чылпак жүрөт, алып салчы дедим. Эч нерсе эмес, көрүп турамын деп койду. Көрсө ошондо бир көзү тумтак көрбөй калыптыр, айтпай жүрө бериптир. Профессорго телефон чалдым. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо кел, текшертиш керек. Бул жерде адистер көп эмеспи? Азыр болбосо дагы 1-2 жумада деди. Ушуга караганда бул ошондой эле нерсе болсо керек. Көрөбүз. Мен анчейин кайгырган деле жерим жок. Бирөө болсо жетет. Капрай Асанбек Табалдиев ушул ден соолук алсыздыгын, көзү көрбөй калганда мүңкүрөгөнүн, капасы жок дегенде күндөлүгүнө чийип койсо болот. Ал соп-суу кишидей эч нерсе болбогондой күнүнө ишке тыкыйып барып, катыра иштей берет. Эрки күчтүү адамга тагдырдын, мээнеттин оордугу көп эмес окшойт. Канчалык жүктөмөсү жапшыра баскан сайын ошончолук алып кайраткер болот белем. Асанбек Табалдиев куру санаага, жаман ойго жеңилбей, аны өзүнөн качырып, ан сайын чыйралып ишине алек. Ал жарым жартылыктуу көрүнгөнүнө карабай, күндөлүгүндө редакциядагы ар бир адамга мүнөздөмө берет. Кимиси мойнуна тагылган милдетти жакшылап түшүнөт, жоопкерчиликти сезеби, маданияты, билими канча экенине дейре эринбей жазат. Кызматкерлердин мамилелерине байкоо жүргүзөт. Редакциянын чатагына 1-чи томду чыгаруудагы толгон токой тоскоолдуктарга социолог катары ойлонот. Макалаларды талдап окуйт. Аны кызматкер, авторлор, редколлегия мүчөлөрү менен бирге талкуу жүргүзөт. Анын максаты туңгуч Кыргыз Совет энциклопедиясынын эне тилинде 1-чи томун эртелеп элге чыгаруу. Бул эрдикпи же жаңкештиликпи? Асанбек Табалдиев мынча неге өмүрүнүн кыскалыгын билгенсип, башкалардан өзгөчө жанталашат. Кыргыз Совет энциклопедиясы чыккан соң эле элдин кемтиги жабылып, жогу табылып, жайдары жашап калабы?
Кыргыз Совет энциклопедиясынын биринчиси чыкса дагы экинчиси, үчүнчүсү бар эмеспи? Асанбек Табалдиевдин өзүнө жашоосуна береги болгон мамилеси кимди болсо да ойлонтот. Ал өзү да өлүм, өмүр, жашоо, коом жөнүндө адамдарды ойлонууга чакырган. Ойлонсоңор көзүңөр ачылат деген бейпай кишилерден болчу. Өмүр дегениң асыл максат. Ал пештеген тилектен муунакталып өссө керек. Ар максатты улам бир туулгырга чыккандай жеңиши, бири-бирине окшобогон ажайып сулуулугу бар соңур каткан керемет билем. Адам максаттын өтөөсүнө жеткенче ал күчүн, өмүрүн гана коротпостон мезгилдин, тирүүлүктүн сыноосунан өтүп иргелет окшойт. Максаттын эң асылын табам деген өзүмчүл болбо. Улам кийинки баалуу, ширин көрүнгөн тилекти жүзөгө ашырыш адамдын өз колунда, анын эркине, кудуретине, ак тилине жараша келээр ырыскы. Адам максатына эрдик, абийир, эмгек, чындык менен жетсе, өмүрүн узарта алганы. Кезмети келгенде ушул жерге адамдын максаты, эрдиги, абийири жөнүндө чылкый акылмандардын акыл сөздөрүн мунчуктой шыгырата тизмектеп келип, аны акыл каухар деп атап, алдыңыздарга таштаар элем. Анда сөздүн дагы көркү чыга түшмөк. Ары бери ойлоп келсек, баарынан артыгы Асанбек Табалдиевдин күндөлүгүн окуганыбыз, анын өмүрүн ойлогонубуз оңтойлуу болуп тургансыйт. 1975 жыл 30 январь. Чын эле бул эмне деген шылдың? Башкача кандай деп айтууга болот? Эки жолу өзү чакырат дагы, эки жолу тең эмне сөз бар деп сурайт. Бул өзүнчө эле шумдук стиль болсо керек. Болбосо биздин маселелер карандаш, кагаз менен бүтүүчү маселе. Алар телефон менен бүтпөйт. Мен таң калдым. Ушинтип өз билгенибизди жасай берүүнү чечтик. Өз колуң менен жасаганды өз моюнуң менен тарткан жеңиш болуш керек. Билген жолуңду атаңа бербе. Клиникада врачтардын кеңеши болду. Профессорлор катышты. Сол көз толук көрбөй калды. Алар нур алгандыгы болушу мүмкүн дешти. Москвага текшерүүнү сунуш кылышты. Мен февралдын башында өзүм деле барганы жаттым эле, макул. Гранканы окудум. Айрым ойлорду киргиздим деп жазган Табалдиев. Ал Кыргыз Совет энциклопедиясынын алгачкы ак баракка терилип келгенин, эмгегинин биринчи үлгүсүн көргөндө майрам деп эсептеген. Анын сүйүнгөнүн айтпа. Өмүрүндө мынчалык кубанган аз болсо керек. Күндөлүгүндө илимдин кандидаты, доктору болгондо да, же китеби чыкканда да, же даражага, кызматка жеткенде да, Кыргыз Совет энциклопедиясынын туңгуш жаңылыгын көргөндөгүдөй сүйүнгөн күнү болбогон. Ал жакшы санаалаштарына, досторуна, тиешелүү адамдарга телефон шыңкыратып, Кыргыз Совет энциклопедиясынын жаңылыгын, жакшылыгын кабарлайт. Аялы майрам күлкү сүйүнчүлөйт, а бирок башкалардын, тааныштардын, атургай кызматкерлердин өзгөчөлүк сүйүнбөгөнүнө айраң таң калат. Карасаңыз, Асанбек Табалдиев неге сүйүнбөсүн кургур? Кыргыз Совет энциклопедиясынын биринчи китебине кан жанын бербедиби? Качанда болсо туңгуч эмгек адамдын ой, акыл, сезим тилегин гана албастан, анда маңдай тер, көз жаш бар. Денең бир тамчы көз жашың ханың тамгага, сөзгө айланып барып, сулуулукту, тирүүлүктү сыйкырлап жасагансып турат. Ошонун рахатына тумбала көргөндөй жетине албай эреркеп кетесиң. Эми санаасы бир жаңсыл болгон соң дарыланса болот. Ал дарманын сезип турду. Барган сайын башы айланып, алсырап, уйку качып, баш оору чыдатпай баратты. Экинчи көзү дагы тунарыктай баштады. Докторлар Асанбек Табалдиевди кайрадан ооруканага жаткырышты. 1975 жыл 12 февраль. Москва. Герцен атындагы институт. Ушинтип жолдор өзгөрдү. Мурун келгенде жолу Москва университети философия институту Ленин атындагы китепкана эле. Эми Герцен атындагы институт, Гольмгольд атындагы институт энциклопедия болуп калды. Мурун илим үчүн күрөшсөк, эми өмүр үчүн күрөшүп жатабыз. Экөө тең күрөш, экөөнү тең туруштук берген киши жеңет. Экөөнү тең эрдик, эрк керек. Өмүр же өлүм, үчүнчү жол жок. 1975 жыл 13 февраль. Сол көз өзүнчө жарыка реакция жасабайт экен. Кошумча изилдөөгө жиберди. Ал 4 күндөн соң кийинкиге жазды. Эмне кылуу керек? Иштегилер, үйдөгүлөр мунун бирин билбей калыш керек. Бирок үйгө эмне деп айтканым оң. Мен көпкө ойлондум. Абалымда азыр Фрунзедеги 5 доктор, Москвада 5 доктор, 10 гана киши билет. Аны айтыштын кажети жок эле. Бир күн болсо дагы кайгысыз жашоо кандай сонун. Достордун кайгысы эмес, күлкүсү керек. Ошон үчүн мүмкүн болушунча кеч билишсин, а мүмкүн такыр билишпесин. Мен билгизбешке бардык аракет кылышым керек. Докторлар айтпас,
аны турмуш көрсөтөт. Алдыда эмне азаптар бар, аны көрөбүз да, ал менин гана башыма тиешелүү болсун. Кечке жуук Вахтанов атындагы театрда Шекспирден Антонио жана Клеопатра деген спектакльни билет издедим. Шекспир буга дайыма жарданып нөөмөт күтүшөт. Дайыма билетке жетпейсиң, эмнегедир чанда бир коюшат. Көп эле театрга удаа бат коюшпайбы? Шекспир жалгыз, анын жазганы бүткүл адамзатка керек. Ал даанышман улук. Элдин баары аны көздөй чубап атышы бекер жеринен эмес да. Ал өзү 400 жыл мурда жашаган, а трагедиялардын сюжети андан да кары. Улуу сүрөткер экендигин түшүнүү керек. Аны менен катарга ким тура алат? Билбейм, а мүмкүн але белгисиз бирөөлөр бардыр. Аны 400 жылдан кийин кароо керек. Менимче андай кишинин карааны да көрүнбөйт, үнү да угулбай тургансыйт. 1975 жыл 28 февраль. Бүгүн Кыргыз Совет энциклопедиясынын 6 томдугуна кирүүчү сөз тизмеги чыкты. 44 жарым басма табак, 32 000 термин. Ушинтип февраль айы да бүттү. Эң чоң ишибиз Гранка. Кыргыз Совет энциклопедиясынын сөз тизмеги болду. Мындан ары жазган күндөлүгүн таппай калдым. А балким өзү жазбай калгандыр, же балдар кыздардын да бут ташып жүргөндүр деп ойлодум. Майрамкүл мага болуш керек эле деп үйүнөн таап бере албады. Майрамкүл эскерет, бир сапар Илимдер академиясына бирөөлөр диссертациясын коргоого барам деп камынды. Мен аны узатып барып, киргизип ийип кайра тарттым. Анда деле байкабапмын, кийин чындыгын айтат, ошондо эле экинчи көзүмдүн көрбөгөнүн байкадым дейт. Отургандар көзүмө элеңдеп, бүлбүлдөп көрүнүп жатат. Окусам заматта газета чыбырчыктап, электенип кетет. Бир күнү базардан колдон уюткан айран алып келдим. Үйдө жаткан экен, мени бир олурайып карап койду. Айран иштедим. Суусунду гана жакшы иччү. Операциядан кийин оозу чоң ачылчу эмес. Ал колун теңирден тескери жака сунду, чоочудум. Асанбек колундагы саатын мага чечип карматты. Не эми кереги жок болуп калды дейт. Эмнеге дедим? Эки көзүм тең көрбөй калды. Эмнеге ушуга чейин жашырып жүрөсүң? Эмнеге мурда айтпайсың деп буулуктум. Анда эмне себеп болот эле? Көбүнчө сен эле кайгыра берет элең да. Сол көзүм не вактан бери көрбөйт, оң көзүм бүгүн көрбөй калды, деди да кара көз айнегин тагынып башка бөлмөгө жатып алды. Ал ошондон кийин басканда кайсылап эшикти да, терезени да таппай колдон жетелетмек өттү. Оорунун зилдери болсо керек. Ал өмүр бою оорубаса да, кээде дарты бар кишидей өлүм оозуна киргени таң калыштуу. Ал кеселдебей жүргөн курагында 31 жашында күндөлүгүнө минтип жазган. 1966 жыл 13 октябрь. Балдар кээде кызыксыроо берет. Бүгүн жайлуу мындай деп сурады. Эмне үчүн кишилер өлөт? 6 жашар баланын оюна келгенин карасаң, карыганда кишинин баары өлөт дедим. Сен дагы өлөсүңбү? Ооба, карыганда мен да өлөм. Бул сөз ага катуу угулду көрүнөт. Кой, сен өлбөй деди. Мен анын көңүлүн улап, болуптур, мен өлбөйм дедим. Андан кийин Асанбек Табалдиев 10 жылдай өмүр сүрдү. Эсен соо жүргөн адамдай өлүмдү түк ойлободу. Андай адам ой түшкөн күндө да ага акылман философ катары карады. 1970 жыл 16 сентябрь. Ар нерсенин өз убагында болгону жакшы экен. Эгер кубаныч өз убагында болбосо, анын баралына жетпей баалай албайт экенбиз. Ал эми өлүм өз убагында болбосо, адам өтө капаланып кетет экен. Эзели оорубаган 6 саны аман соо жаны неге мынча кыжаалат болду? Мунун себебин териштирбедим. Тобо дедим ичимден. Асанбек Табалдиев дагы биз сыяктуу өмүрүндө капалыкка жеңдирген учуру болгон экен деп. Өзүмдү жууткотуп тим болдум. Мен буга чейин аны кур санаага батпаган, ойлогону төп келген, кымындай бош убактысы жок, тирүү жандан башкача көрүп, көктөгү бир адамдай оболотуп алган окшойм. Аялы Майрамкүл эскерет. Бир күнү мени бөлмөгө чакырып баштап барды. 17 жыл жашадык. Сен мен дешип көңүл калтырбадык. Адамча өмүр сүрдүк. Сурарым, балдарды киши кыл. Өзүңдүн турмуштук агымың башка, каалаганыңдай өмүр сүр. Мен сага ыраазымын деди. Ушу болду акыркы айтканы. Ушуну менен Асанбек Табалдиев караңгылыкка моюн сунуп, шалдырап отуруп бердиби? Жок. Ал көзү көрбөсө да иштешкендер менен телефон аркылуу сүйлөшүп, тапшырма берип, баягысындай башкарып, көрсөтмө, акыл, насаат айтып турган. Кайсы бир жакын жолдошторуна Асанбек Табалдиевдин мен өзүмдү башкарып,
оорумду жеңгенге жарабасам, анда адам ойчул болуп жаралган касиетим кайсыл деп шерденген сөз эске түшөт. Асанбек Табалдиев жан таслим болгуча Кыргыз Совет энциклопедиясынын ишине кызыгып, түйшүктөрүн чечүүгө тиешелүү адамдарга телефон шыңгыратып, урушканга чейин барып, жумушуна кабатыр болуп жүрдү. Көз алдымда Кыргыз энциклопедиясы деген ол чойгон 6 китептин биринчисин барактап отурамын. Кыргыз маданиятынын тарыхындагы эне тилинде чыккан туңгуч энциклопедия. 1976 жылы жарык көргөн. Биринчи китебин барактаганда башкы редактор Асанбек Табалдиев деп жазылып турат. Кейишке салаары аны кара сызык менен туюктап койгон. А энциклопедиянын калган томдорунда башкы редактор башка адамдар. Нукура эне тилибизде чыккан туңгуч энциклопедиябыз жөнүндө жылуу сөздөр кайра-кайра айтылды. Рухий дүйнөбүздүн, маданиятыбыздын өсүшү деп мактандык. Кино тартылды. Далай адамдарга энциклопедияны чыгарган үчүн сыйлык ыйгарылды. Кыргыз Совет энциклопедиясынын 5-китебинде Асанбек Табалдиев жөнүндө кыскача жазуу жүрөт. Анда анын таржымалы жана чыгармачылыгы жазылган. Кыргыз Совет энциклопедиясында 2 жылча башкы редактордун орун басары, 1 жылга жетпегендей убакытта башкы редактор болгону гана саналган. Калган каткан Кыргыз Совет энциклопедиясындагы түйшүк мээнет Асанбектин жолдошторунун эсинде гана орусча-кыргызча жазылган майда дептердеги күндөлүгүндө кала берди. Кеп кыябы келгенде Кыргыз Совет энциклопедиясы жөнүндө сөз кыстара кетким келди. Азыркы кайра куруу акыйкат мезгилинде көбүнчө улуттук тарыхка, маданиятка байланыштуу адам аттарын, жеке адамга сыйынтуу, сенектик доорунда ысымы унутулгандарды тактап, кошумчалап, буюрсак Кыргыз Совет энциклопедиясын келечекте кайрадан чыгаруу же жок дегенде толуктоо керек. Асанбек Табалдиев сыяктуу көрөгөч, агартуучу, патриот адамдардын ишке ашпаган ойлорун кийинки муун жандандыруу, улоону парзым деп түшүнөт деп ойлойм. Ал өлүмдү эрдик, акылмандык менен тоскон. Көөнөдөн берки бабалардын уланган салты ушундай. Тирүүлүк менен караңгылыктын кылда четинде эне атага, балага, адамдарга жарык күнгө акыркы саам серп салып коштошоордо, чексиз караңгылыкка куп чөгөөрдүн алдында адам эң акыркы керээс сөзүн айтат. Улуулардан уккан керээзибизде көкүрөктө тумардай аздиктеп жүрсөк керек. Бүгүнкү күндө ошо береги кут сөздөрдү чогултсак, ортобуз не деген акыл каухарына толот эле. Неге ошо кундуу, зардеби бар китептерди бири-бирибизге айткандан эндигиче кызганабыз? Ошол экимет китептердин касиет, кусуру могул тирүүлүктө текеберленип жүргөн бизди бир селт эттирип, чыйралтып, эсибизге келтирмек, өткөндү эстетип, бабалардын жолуна салмак. Кыбыр эткен жан жаныбарды аяп сыйлаганга, дилибизди тазартканга дем чыгарбай ойлонгон адамдын эмин, эркин, назик жашагысы, бооркер, мээнеткеч, акылман болгусу келет эмеспи? Чыгыштын бир элөөлүү даанышманы айтчы дешет. Адамдар тирүүңөрдө бири-бириңерге акыркы жолу кайрылып аткандай, керез айткандай ак, кыска, кунардуу сүйлөгүлө. Ар бир сөзүңөр менен кошо башкача жаныңар, назар отуңар өткөндөй болсун. 1975 жылдын 14 декабрында Асанбек Табалдиевдин көз жумганын угуп, улуттук маданиятыбыздын, илимдин бир көрктүү бутагы сынганын сезип, каңырык түтөп кала бердик. Эбей-себей кар жааган күнү Асанбек Табалдиевдин сөөгүн жерге жашырып, зыйнатына зыярат кылып, сай сөөк сыздап кайттык. Акыл токтотуп ойлой келгенде Асанбек Табалдиев өлүм менен эрөөлгө чыгып, тирүүлүктүн кысасын алып, күрөш менен эрдем жашап өтүптүр. Качан адамдын руху, жаны өлүмгө түк багынбаса, анын өлбөгөнү, тирүүлөргө коңгуроодой кагылып калганы. Окурманга акыркы айтаарым, таалайга жазылган кыска өмүрдү Асанбек Табалдиевче өнөгөлүү жашап өтүү керек. Ал тирүү жанга кандай жашап өтүүнүн сабагын көрсөтүп кетти. Асанбек Табалдиев. Сиздер Кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Кеңеш Жусуповдун белгилүү философ, окумуштуу Асанбек Табалдиев тууралуу жазылган «Бир өмүрдүн сабагы» даректүү баянын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.